Урматтуу кыргыз элим, урматтуу биздин парламентте отурган акыйкатты, калыстыкты камчыланган биздин депутаттар, сиздерге биз алыскы Москва шаарында эмгектенип, жашообузду жашап, иш чарабыз, жан дүйнөбүз Кыргызстан деп соккон жалпы кыргыз элинин атынан мен суранып кетет элем. Бүгүн биз эмнеге келдик? Келечекте эмнеге баратабыз? Бүгүн келгиле биз бир кайым айтышууну токтотуп, мейли Кыргызстанда болсун, мейли башка өлкөлөрдө ак эмгегин кылып жүргөн кыргыздар үчүн бир жакшы иш чараңарды көргөзүп, эртең тарыхта жакшы из калтырып, жакшы атыңар калып, силердин парламентке келишиңерге, силердин ошол жака барып акыйкат калыс сүйлөшүңөргө эл тикесинен тик туруп биз үчүн иштейт, биз үчүн ошол жакта мыйзам жазат, ошол жакта биз үчүн ак эмгегин жасашат деп ишеним көргөзүп шайлаган соң, бүгүн ынтымакка келип, биримдикке келип, Айкөл Манас атабыздын баягы өзүнүн Манас эпосунда калтырып кеткен идеялар менен жашап, ошол жактагы жакшы сапаттарды бүгүн бир биримдик, ынтымак деп ооз көптүрүп сүйлөйт экенбиз, бирок иш жүзүндө баарын тескери кылат экенбиз. Ошону бүгүн мен ар бириңиздерден суранат элем, иш жүзүндө көргөзсөңөр. Себеби биз алыста жүргөндөр бир жүрөгүбүз жаралануу, эл журт баягы мекенибизди сагынып куса болуп жүргөндө, биз ошол мекендин ичинде болуп аткан көйгөйлүү, опурталдуу иштерге биз кайдыгер карагыбыз келбейт. Биз алыста жүргөн соң, биз жараланган жүрөк сыяктуу жүргөн бир кыргыздын уул кыздарыбыз. Биз абдан күйөбүз, биз абдан бүгүн ыйлап турабыз, биз сыздап турабыз. Биздин караганыбыз, биздин ишенгенибиз парламентке келген биздин депутаттар. Анан силер ушул жерде бириңди бириң атка мингизгендин ордуна бириңди бириң минген атыңардан сүйрөп түшүп, бир улууң улууда эмес, кичүүңөр ызаат көргөзгөндү билбей, силердин кайым айтышканыңарды карап эл чарчады. Эми бүгүн биримдикке келгиле да, келгиле, бириң улууң, бири кичүүң уккула бири-бириңердин сөзүн, кечиришкиле. Себеби Кудайдын ыйык жазмаларында айтылат экен, атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер, бүгүн кечиримдүү болгула деп. Кечиримдүү болсок көп нерсеге жетише атабыз, жеңели, жеңишке жетели, себеби баарыбыз биримдикке келели. Бул биздин келечекте Кыргызстандын өсүп өнүшүнө, келечекте биздин балдарыбыздын, жаштарыбыздын жакшы тарбия алып, биздин Кыргызстандын өсүп өнүгүшүнө салым кошушуна жол ачып берели. Бүгүн биз ушул жакта жүрүп аксакал болуп атабыз, небере чөбөрө көрүп атабыз. Анан биз да келели эл журтка, биз да жүзүбүз жарык бололу. Эртең небере чөбөрөлөр ошол Москвада жүрүп кылган ишиңер, жасаган ишиңер кандай эле, эмне кылдыңар эле деп суроо берсе, мекен үчүн жүрдүк эле, мекенчил болдук эле деп бизде да калсын. Биздин бүгүнкү күнү баягы эл жалпы көтөрүлүп, ушул Садыр Нуркожоевич Жапаровичти алып келдик. Алып келген соң анын билимине тийишип, үй бүлөсүнө тийишип, анын туура эмес жагын эле көргөндү аракет кылат экенбиз. Келгиле туура жагын көрөлү. Көп жакшы иштерди жасап атат. Колдойлу, коштойлу, алдыга жакшы кадамдарды жасайлы. Бири-бирибизден кайым айтышуудан эч ким эчтеке тапкан эмес, эч ким таппайт, эч ким эч кимди жеңе албайт. Бир гана тарыхта жакшы атыбызды калтыралы. Рахмат баарыңыздарга.